Nas сүрөсү. Бул сөздүн кыргызча маанisi адамдар дегенди билдирет. Бул сүрө Меккеде түшүрүлгөн. 6 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Айткын, эй Мухаммад, сактанам адамдардын эгеси менен. Ал адамдардын падышасы, ал адамдардын Кудайы. Түшүндүрмө: бул аят Аллах Тааланын жалгыз экенин, андыктан сыйынуу ага гана таандык экенин кабарлайт. Бардык эле Кудай деп ага ишенгендер Кудай бүткүл ааламдардын эгеси, кожоюну экенин талашпайт. Ал эми сыйынууга келгенде эле бөлүнүп кетишет. Жалгыз Аллах Таалага сыйынбай ширк кылышат. Түшүндүрмөнүн аягы. Жашырынган азгыруучунун жамандыгынан ал адамдардын жүрөктөрүн азгырат. Алар жиндер жана адамдардан болот. Түшүндүрмө: бул жерде айтылгандай, азгыруулар биз көрө алган адам баласынан дагы, биз көрө албаган жин шайтандардан дагы болот. Бирок биз Аллах Таалага ишенип, андан коргоону сурасак, жамандыктар бизди жеңе албайт. Түшүндүрмөнүн аягы.